Керемет пасына Эммануэль Ягырга жеткирип берген. Ягыр ылдамдык менен бара жатат. Жолунан бир нече оюнчу чыкты жана айыптоо. Нургазы Чолпонбаевдин ышкырыгы жаңырды жана гол. Мош этип канчалык Илбирс чабуулга басым жасабасын. 3 оюнчу бар. Илбирстен азыр болсо мына бол көрбөгөндөй ылдамдык менен келе жатат. Мына өтө сонун пас атады. Сокку! Жана ушул жерден Данил Поляков сейф жасап өз командасына алып калды. Сол бут менен демек жакшы оюн таап келе жаткан экен. Азыр оң тарапка Ягырга кайрадан топ чыкты. Ягырдын аябагын ичине чыгарган гол. Ошентип кайрадан эле дал ушул Ягыр. Азыр бул сөздү кийин улайбыз. Өтө жакшы кирип бара жатат. Пас бериш керек. Дарбазага сокку менен жыйынтыкталат. Кайрадан эле Поляков. Мына эми гана алай чынында позициялык чабуулдарды ишке ашырып атат. Экинчи кабатка топ азыр Илбирстин кезектеги чабуулу дагы бир соккуну көрөбүз. Коргоочулардан өтпөй калды бул ирет. Алсам пас чыгаруу жагынан Илбирс бир топ эле сапаттуу болуп атат. Караңыздарчы кандай керемет. Алыскы бурчка сокку узатылган. Ал эми Илбирстин чабуулга жооп берген оюнчулары Элмирбек Кубанычбековго каршы эреже бузулду. Кубаттуу сокку керек. Мен оюнчу аябагын ичинде жүктөлөт. Дал ошондой алыскы бурчка чыгарылды. Эки оюнчунун ортосунан рикошет гол! Мына сага Илбирс командасы ошентип эсеп сандарын кыскартып олтурат. Топ алайда болгондуктан демек ышкырыгын жаңырткан жок. Бул жерде кармап койду. Сезон ортолоп калганда анын чымырдын келинбес көрүшүбүз ыктымал. Азыр болсо, карасаңыздар мына сонун эмнегедир бир аз бошураак ойноп койгондой болду Ягыр. Жана Илбирс чабуу. Караңыздарчы кандай керемет. Көргөн сайын көз кубанычтай болгон учур ушул жерде мына Марлен Мырзахматов. Жол болсо кооздураак ойногонго аракет кылат. Элдар Молдожунусов сол тараптан кирип барды. Аябагын ичине кирди. Жана дагы деле топ пенальти. Кана дал ошондой Нургазы Чолпонбаев азыр пенальтине голга чыгып гол жаратуу анын негизги жумуштарынын бири. Ышкырык жаңырды. Жана гол. Мына Элдар Молдожунусов эсепти 1-3 айлантты. Жана Белаит өзү сокку узатабы. Белаиттин кулагы баары бир сокку менен жыйынтыкталды. Аягында жараты элек элдин назарына өтө көп көңүлүнө көп түшө элек, бирок ошентсе дагы азыр Эммануэль Ягыр өзү бара жатат, өзү сокку узатчудай. Жана деги Айдар Мамбеталиев, мына Мамбеталиев карасаңыздар, ал Элдар Молдожунусов! Гол! Элдар Молдожунусов на оюнда голсуз кетпейт сыяктуу. Корпус менен ойногондо дагы азыр Элдар Молдожунусовдон топту алып коюшту. Башаламанды калайдын аябагын ичинде пенальти. Нургазы Чолпонбаевдин ышкырыгы жаңырды. Жана гол. Карама каршы тарапка жаткырып мына Данил Поляковду 6 гол көрүп отурабыз. Бекбердинов кайрадан жөнөдү. Ушул жерде Бекбердинов мына сол тарапка өткөргөн. Илбирстин кезектеги чабуулуна күбөлөбүз. Топ аябагын ичинде жана кезектеги бурчтан чыгаруу. Ал керемет мына ювелирдик пастарды берерин жакшы билебиз. Ал учурда Бекмайкин сокку узатуучу аралыкты күтүп атат. Ушул жерден Бекмайкин капитанды жазгырып өткөн. Эмне үчүн эки оюнчунун арасына кирет? Мына сол тараптан көрсө андан майнап чыгарса болчу да экен. Өзбекстандык чабуулчу ушул жерден Бекмайкин аягына чейин күрөшөм деп Сталбеков өтө актив. Сталбеков 5 оюнчуну артта калтырып өтүп калды. Өтүп барган болчу. Кана хет-трикпи? Жок. Үчүнчү голун, өзүнүн үчүнчү голун жаратканга аракет кылып көрдү. Экинчи орунда калат. Сол тарапка топ чыгарылып берилген. Бул жерден Айдар Мамбеталиев
Элдар Молдожунусов кана. Ох, эгерде ушул жерден Пряткин топту ичинен да өтүп, ой керемет. Азыр мына ушул жакта мына Эдил Осмонов топту аянттын ичине киргизген. Жеңишбеков. Охо. Пенальти дал ошондо. Аянттын ичине ышкырыктан мурда топтон мурда кирген гол болбойт. Ана сокку бул ирет дагы дал ошол жака. Дагы бир гол, эсеп 3-4.